Пандемия учурундагы эмгек коопсуздугу. 2020-жылдын 11-мартында бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму COVID-19 пандемия деп тааныды. Коронавирус пандемиясы бул экинчи дүйнөлүк согуштан берки мезгилдеги эң масштабтуу кризис. Ал саламаттык сактоо тутумуна жана экономика менен эмгек рыногунун туруксуздануусуна мурда болуп көрбөгөндөй олуттуу таасирин тийгизүүнү улантууда. Коронавирустук инфекцияны жуктуруу тобокелин азайтуу максатында кызматкерлер жана иш берүүчүлөр тарабынан коопсуздук жана алдын алуу чаралары өтө маанилүү. Эмгекти коргоо боюнча жумушчулардын жана иш берүүчүлөрдүн укуктары жана милдеттери эл аралык укуктук актылар менен булар номер 155 ЭУ конвенциясы жана өнөр жай тармагындагы эмгек коопсуздугу жана гигиенасы жөнүндө номер 164 сунуштама. Ошондой эле Кыргызстандын улуттук мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын конституциясы, Кыргыз Республикасынын эмгек кодекси, эмгекти коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы жана башкалар менен бекитилген жана жөнгө салынат. Мындан тышкары, эл аралык эмгек уюмунун, кесиптик бирликтердин, эл аралык бирикмелеринин, улуттук деңгээлдеги уюмдардын жана ведомстволордун сунуштамалары бар. Коронавирустук инфекциянын андан ары жайылуу тобокелдиктерин азайтуу максатында коронавирустук инфекциянын COVID-19 жайылуу тобокелдиктерин азайтуу боюнча кошумча чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2020 жылдын 11 майындагы номер 244 токтому менен COVID-19 жайылышына жол бербөө боюнча убактылуу санитардык эпидемиологиялык эрежелер жана ченемдер бекитилген. Пандемия учурундагы эмгек коопсуздугу. Булар өлкөнүн эпидемиологиялык абалы жакшырганга чейин Кыргыз Республикасынын аймагында экономикалык иш жүргүзгөн бардык жеке жана юридикалык жактардын аткаруусу үчүн милдеттүү болуп саналат. Кандай чараларды көрүү керек? Жумуш башталар алдында күн сайын кирүүчү фильтрди уюштуруу. Бул төмөнкүлөрдү билдирет. Кызматкерлердин дене температурасын контактсыз термометр менен өлчөө. Симптомдордун бар же жок экендиги жөнүндө кызматкерлерди күн сайын сурамжылоо, анкета жүргүзүү. Дененин жогорку температурасы жана инфекциялык оорунун белгилери бар адамдарды жумуш ордунда болуудан милдеттүү түрдө четтетүү. Жеке гигиена эрежелерин сактоо жана антисептиктер менен колду дарылоо үчүн шарттарды түзүү. Ага төмөнкүлөр кирет. Ишканага кире бериште санитардык тазалагычтарды орнотуу. Колду жуу эрежелери жөнүндө нускаманы илүү. Кызматкерлерди жеке гигиеналык каражаттар менен камсыз кылуу. Суюк самын, сүлгү, дезинфекциялоочу эритмелер жана майлыктар, антисептиктер. Кызматтык имаратты жана коомдук жайларды күн сайын, нөөмөт сайын нымдуу тазалоо. Бул учурда кепилдик берилүүгө тийиш. Жок дегенде 5 күндүк жуугуч жана дезинфекциялоочу каражаттарын, жеке коргонуу каражаттарын камсыз кылуу. Тазалоого жооптуу адамга көрсөтмө берүү. Бардык тиричилик жана кызматтык жайларды, жабдууларды, транспорт каражаттарын дезинфекциялоо камсыз кылынууга тийиш. Имараттын кире беришинде дезинфекциялоочу эритмеге малынган килемди пайдалануу. Төмөнкүлөрдү камсыз кылган бет кап режимин киргизүү. Мурунду жана оозду бет кап менен кылдат жабуу жана аны бет менен бет кап ортосундагы боштукту азайтуу үчүн бекемдөө. Колдонуу учурунда бет капка колду тийгизбөө керек. Колдонулган бет капка колуңуз тийгенден кийин, мисалы аны алып жатканда колду жуу зарыл. Бет кап нымдуу же кир болуп калгандан кийин таза жана кургак бет капты кийүү керек. Бир жолу колдонулуучу бет каптарды кайрадан колдонууга тыюу салынат. Ар бир колдонуудан кийин алар ыргытылышы зарыл жана алып салгандан кийин аларды дароо утилизациялоо керек. Колдонулган бет каптарды, кол каптарды утилизациялоо үчүн зарыл шарттарды камсыз кылуу. Колдонулган медициналык бет каптар жана кол каптар өзүнчө баштыкка чогултулуп, герметикалык түрдө жабылып, таштанды салуучу жайга ыргытылышы керек. Имаратты шамалдатып туруу, вентиляция орнотуу. Турак жайдагы нормалдуу аба алмашууну камсыздоо. Үйлөөчү соруучу, желдетүү тутумунун иштешин камсыз кылуу. Ал болгон учурда желдетүү тутуму жок болсо, күнүнө 4-5 жолу бөлмөнү 15 мүнөттөн шамалдатууну камсыздоо. Имараттарды зыянсыздандыруу үчүн бактерициттик лампаларды колдонуу. Байланыштарды чектөө менен аралыкты сактоо. Кызматкерлердин ортосундагы 1,5-2 метр аралыкты камсыз кылуу жана көзөмөлдөө. Ашкана кызматкерлери үчүн ашканада тамактануу графигин түзүү. Бөлмөдө кадимки аба алмашууну камсыз кылуу. Ишкананын ишине тиешеси жок адамдардын ишканага, уюмга кирүүсүн чектөө.
Ашкана жок болгон учурда жумуш ордунда тамактанууга тыюу салуу, тамак ичүүгө арналган кол жуу жана антисептик менен дарылоо жабдуусу бар бөлмөнү же бөлмөнүн бир бөлүгүн камсыз кылуу, кызматкерлер үчүн маалыматтык ишти жүргүзүү жана көрсөтмөлөрдү берүү. Анын ичинде коронавирустук инфекцияны алдын алуу боюнча плакаттарды жайгаштыруу, социалдык тармактар жана мессенджерлер аркылуу маалымат берүү, маалымдама кызматтарынын, тез байланыштарынын телефон номерлерин жайгаштыруу, кызматкерлерди ташууга жана транспорттук кызматтардын ишине талаптарды сактоо, жүргүнчүлөрдү ташуу талаптарды так сактоо менен жана бет каптар же респираторлор, кол жана мээлейлер үчүн антисептиктер болгон учурда жүргүзүлөт. Эгерде айдоочу өзүндө курч респиратордук вирустук инфекциянын белгилерин байкаса, анда ал унаасынын салонунда болууга 103 112 номерлерине чалып, ден соолугунун абалы, унаанын жайгашкан орду, салондогу адамдардын саны тууралуу кабарлоосу жана тез жардам унаасынын келүүсүн күтүшү керек. Кызматкерлердин иштеген жерине жана үйлөрүнө кайра жеткирүүнү камсыз кылуу, автоунаадагы орундуктардын санына ылайык болушу керек. Автоунаага кире бериште санитайзерди орнотуу милдеттүү. Автоунаа каражатын жана салонду дезинфекциялык каражаттардын жардамы менен күн сайын тазалоону жана жууну камсыз кылуу. Ар бир сапардан кийин эшик туткаларын, орундуктарды жана кармоошторду дезинфекциялоочу заттар менен сүртүп турууну камсыз кылуу. Коомдук транспортко жана таксилерге тиешелүү атайын талаптар бар. Жана албетте жумушчулардын жеке коргонуу каражаттарын колдонуусу жана анын коопсуздугу үчүн туруктуу көзөмөл. Пандемия учурундагы эмгек коопсуздугу. Жуктуруп алуу жана өлүм учурларынын статистикасы боюнча коронавирус олуттуу жана коркунучтуу, жугуштуу оору. Ушуга байланыштуу алдын алуу чараларына жоопкерчилик менен кароо керек. Атап айтканда, эл көп чогулган жерлерге барбаңыз. Колду жана бетти бат-бат самындап жуугула. Айрыкча бүрөө менен жолуккандан кийин. Медициналык бет каптарды жана антисептиктерди туура колдоно билүү. Оорунун белгилери бар адамдарга жакындоодон алыс болуңуз. Өзүңүздү өзүңүз дарылабаңыз. Иммунитетти көтөрүңүз. Ошондой эле витаминдүү тамактарды күн сайын ичип жеңиз. Дене тарбия жана спорт менен алектенүү керек. Дем алуу көнүгүүлөрүн жасаңыз. Кызматкерлер ден соолугуна жана өмүрүнө коркунуч туудурган жагдайлар болгон учурда иштөөнү токтотууга укуктуу. Эмгекчилер уюмдардын медициналык пункттарында биринчи медициналык жардамды алууга жана тейлөнүүгө укуктуу. Тиешелүү маалымат алууга жана эмгек коопсуздугу жана гигиенасы жаатындагы окуудан өтүүгө укугу бар. Кызматкерлер эмгек коопсуздугу жана гигиенасы жаатында иш берүүчү менен кызматташууга милдеттүү. Коопсуздуктун бардык көрсөтмөлөрүн жана жол жоболорун сактоо, жеке коргонуу каражаттарын туура пайдалануу, кандайдыр бир кооптуу жагдай жөнүндө жумуш берүүчүгө өз убагында кабарлоо жана башка. Эгерде кызматкерлер үйлөрүндө ооруп жаткандыгын сезишсе, анда үйүнөн чыкпай, өзүнүн дарыгерине кабарлашы же 118 103 номерине чалышы керек. Эгерде кызматкер жумуш учурунда коронавирустун алгачкы белгилерин сезип калса, бул жөнүндө өзүнүн иш берүүчүсүнө билдириши керек. Мындай учурда кимге маалымдоону алдын ала билиши зарыл жана үйүнө кетиши керек. Кызматкерде коронавирусту аныктоодо иш берүүчүнүн иш аракеттери мыйзамдык жактан жөнгө салынган эмес. Милдеттүү жол жоболордун алгоритмин мурда айтып өткөн убактылуу эрежелерге ылайык иш жүзүндө калыптанган жана ушул коркунучтуу оорунун мүнөздөмөлөрүнүн негизинде түзсө болот. Демек, илдеттин аба тамчы жолу менен гана эмес, ошондой эле буюмдардын сырты жана заттар аркылуу жугушу аларды антисептиктер менен тазалоону зарыл кылат. Иш берүүчүнүн негизги милдети эмгек жамаатында коронавирус инфекциясынын таралуу тобокелдигин минималдаштыруу. Ушуга байланыштуу уюмда кризиске каршы план алдын ала даярдалышы керек. Анда компаниянын эгерде айрым кызматкерлерге COVID-19 жуккан учуру болсо, алдын алуу чаралары жана иш аракеттери камтылышы керек. Ушул оорунун белгилерин эстей кетели. Жогорку температура, тамак сезгенүүсү, кыйынчылык менен дем алуу, чөчкүрүү, жөтөл жана мурундун бүтүшү, булчуңдардын жана көкүрөктүн оорусу, баш ооруу жана алсыздык, көбүнчө жүрөк айлануусу, кусуу жана диарея болушу мүмкүн. Эгерде мындай белгилер бар кызматкерлер аныкталса, уюмдун жетекчилиги төмөнкүлөрдү аткаруусу зарыл. Оорулуу кызматкерди дароо жумуштан четтетип, өзүнчө бөлмөдө обочолоо керек. Текшерүүдөн өткөрүп, зарыл медициналык жардам көрсөтүү керек. Андан кийин медициналык мекемеге дарыланууга жиберүү.
Коронавирус менен ооруган кызматкер жумушта ким менен байланышта болгону жөнүндө маалыматты чогултуу, ал болгон өндүрүштүк жана тиричилик жайларын кошумча дезинфекциялоону камсыз кылуу, ишканада кызматкерлердин эмгегинин жана тамактануусунун өзгөчө режимин киргизүү, эмгек жамаатына инфекциянын келип чыккандыгы жөнүндө маалымдоо жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Бардык кызматкерлер үчүн гигиена боюнча кошумча көрсөтмөлөрдү берүү маанилүү. Текшерүү жүргүзүп, жеке коргонуу каражаттары жана дезинфекциялоо каражаттары жетишпеген учурда аларды толуктоо зарыл. Ар бир уюмда иштин өзгөчөлүктөрүнүн негизинде өндүрүш, кооптуу жарылуучу заттар менен иштөө, жумуштун вахталык ыкмасы, кардарларды түздөн түз тейлөө, оору жуктурган адамдар менен иштөө жана башка. Кризиске каршы атайын план иштелип чыгарылышы жана ар бир конкреттүү учурга карата аталган инфекциянын жугушун болтурбоо жана коопсуздук боюнча зарыл чаралар аныкталышы керек. Бул чыгарылышты даярдоодо эл аралык жана улуттук мыйзамдардын ченемдери, ЭУнун, эл аралык кесиптик бирликтер бирикмелеринин жана башкалардын материалдары жана сунуштамалары пайдаланылды. Чыгарылышты социалдык эмгектик мамилелерди изилдөө борбору даярдады. Текстти окуган Урмат Борченов. Пандемия учурундагы эмгек коопсуздугу.